Азыр бул аукционду уюштуруунун биз жаңыдан баштадык. Азыр анын жол жобосун иштеп чыгып атабыз. Жол жобосу жакын аранын ичинде бүтүп калса дагы бир жума, 2 жуманын тегерегинде уже канчалык биринчи баштапкы эмесин стартовый ценасын айтып белгилүү болот го. Анан кийин $1 миллион чейин барып атканда бул жерде мындай эл журт туура түшүнүш керек болуп атат да. Ал $1 миллион алып туруп Акин аканын кылайын дегени баягы Кыргызстан үчүн деле берейин да. Акин акага акчанын, бийликтин, байлыктын кереги жок. Акин аканын Бишкекте бир кичинекей эле бир үйү бар. Ошол үй жетет тырмакта эле жепиреген үйү бар. Ошондо деле жашайт. Ал акчанын бирөөнү дагы $1 да албайт. Бул жөн эле туалеттерди коет. Жейсичиле жолду карата бир дагы туалет жок. Туристтердин көзүнчө уят болобуз келип алып. Экинчиден, могул жерди курууда действительно абдан көп каражат керек болуп атат. Эми каражат керек болуп калганда бул бирөөнүн карыз сулап өзү мындай ушундай киши ишенчек абдан. Муну алдап кетип атат. Биринчи мисалы алдаганда да муну президенттер алдайт. Биринчи биздин баштапкы президент Аскар Акаев. Ошол куулганда карайлап калды эле эшигин аны колдобой, коргобой. Карайлап калганда келип алтыр Акин акадан башка корккон анын жанына барганда. Акин ака барып туруп аны эме коргоп эме кылса, "О, мен сага золотой гор берем" дегенде мындай да обещать эткен. 30% берип мына азыркыга чейин качып бербей жүрөт. Эми бул жерден Садыр Жапаровду колдогондо бул жерден дөөлөт иниси, например, ошону айтып кетти. Жана өзү да айтпады. Пакистанга барып келбесе, мен врачмын да. Пакистанга барып келбесе ал өлүп калмак. Ал тирүү калышына бул Акин ака себепкер болду. Бул жерден террористтин иниси деп чыгарбай койгондо, бул жерден эптеп чыгарып жиберсе, Исламабадтан да токтотуп койгон, аны аэропорттон жибербей. Анан консулга чыгып алып туруп, андан ары жиберген. Анан кийин ал келип алып туруп, мына аман эсен жүрөт. Экинчи, бул жерге мунду түшкөн эмени эгерде акча түшсө, ушул жерде эле көрүктөн тетик жерге комплекс салынат, чоң комплекс салынат. Ал жерде даараткана, чоң даараткана, стационарный даараткана салып, ошолго кой берет. Анан кийин ойлоп көрсөңүздөр, эгерде Садыр Жапаров ушу 10 жылдык үй бүлөлүк адвокат болуп туруп жүргөн эмгегин эле берсе, ушул жердеги эметкен чыгымдарга көп эле жардам болот эле, бирок бербей атпайбы? Бул бир. Анан бул Акин ака Садыр Жапаровду ошо коргоп жүргөн кезде өмүрүн коркунучка салып жатты. Жана өзү айткандан башка дагы Акин ака Садыр Жапаров түрмөдө жатканда, Акин ака өзүн тобокелге салып туруп, түрмөгө Акин акамдын Садыр Жапаровдун туугандарына свободный посещение кылды. Эгерде ошону свободный посещение кылдырган, ошол кездеги айда сайланууга берсе, муну сразу камап коймок. Бул турган иш. Мунун эмгегин эгерде эметсе, азыр бул пенделер да, пенделер. Булар билбей атса дагы Садырдын атасы акыретте, Садырдын баласы акыретте жатып алып билип аткан чыгар. Ал сөзсүз билинет да. Эми ушул эмге карасаңыздар, жана Савыр, ушул кишинин үйүнөн чыкчу эмес эле агасы. Ошо Садыр түрмөдө жатып турган бул адвокат болуп жүргөн. Иә. Өзүңүз ошол убактта көрүп баргансыз. Конечно, бул киши мен комитеттин эмесинде көрүп эле жүрчүмүн да. Анан эми Садырдын эме Савыр азыр алтынды кучактап жүрүшөт. Ошондон бөлүп бир эмне кылып берет. Эмгегинин акысын бериш керек да. Анан кийин наоборот керек туруп мазактап эме кылбай. Анан ушул жагын туура түшүнсөңүздөр эме кылып. Анан бул жерден дагы мындай сөз болуп атат. Жана силер суроо берип калдыңар. Бул эме сатылып атат депчи. Момундай орден сатылып атасыңар. Эми бул ушундай акыбалга, Кыргызстан ушундай акыбалга келди. Булардын баарын орден медалдарды, тигелер буларды, сыйлыктарды уур кескин бар эле алып атпайбы? Күрөктөп алып атпайбы? Эмне үчүн Акаевдин убагында ала албагандар, Бакиевдин убагында ала албагандар, Атамбаевдин убагында ала албагандар, Сооронбайдын убагында ала албагандар, булар ошол кесе булардын баарын уур кески деп жүргөндөр, азыр баары алып атышат, мамлекетти талкалагандар. Анан кийин мындай эмени алтын башаман болсо дагы далай алар дагы эме кылып тур. Действительно мындай киши жок. Бул жерде мындай дагы. Ушул жерди баягы биринчи колдогондо бул жерге Чубак ажы Бейшиголго келип кеткен, ушул жерди ачканга эметкен. Эми бул Акин ака
Чубак ажы дагы камаларында чубак ажыны коргогонго эч ким чыккан эмес коркуп. Ошондо чубак ажыны коркпой ушул ишиге барып туруп эме колдоп чыккан. Чубак ажыны кутултканда чубак ажынын атасы мына алхамдулилла аман эсен. Ошо чубак ажынын атасы айткан: "Эй чубак" деп. "Эй чубак, сенин азыр эки атаң бар" деп. "Түштүктөгү атаң менмин, түндүктөгү атаң Акин" деп. Бул азыр атасынан барып сурасаңар ошентип айтты. Анан чубак ажы бул кишинин атасында көрчү бейши болгон. Атасында көрүп, атасында эркелетчү. Бул кишини тамашалап дегенде бул ойноп эметчи. Жаткан жери жай болсун. Анан кийин ал чубак ажы абдан туура түшүнчү. Ал эми чубак ажы түшүнгөн эмени эми жакыра ошо эки президент түшүнбөйт да. Бул эми калганын өзүңөр билесиңер эми. Калган жагы. Ушундай сатуу эмеси. Эми бир айдын ичинде. Бул аукцион жакында айтасыздар, э? Жакындаганда сиздерге айтабыз. Бар айтып. Бар, ушул жерде өтөт, ушул жерге эме кылабыз.